ошо бир гана эми үмүтүм бир Кудайдан элибиздин жардамы болуп жолдошум карайт. Ошо бул деле 60 ашып баратат да, анан ошо ойлойм да, ошого дагы баары жаткан киши оор болот го. Оорум күчөп, чалкаман жатканда да ооруйт. Бул жактан болбойт деди да. Омуртканын 3 местасынан болдум. 87-жылы катуу жыгылган больницадан колумда, бутулумда иштебей, анан жакшы болбой ошо баса албай калдым да. Ошо отура албай да калдым. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз дайыма жардамга муктаж ар бир жаранга жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Бүгүн дагы дал ушул оору менен алышып жаткан 7 жылдан бери төшөктө жаткан Элимире эжекебизге келген учурубуз. Мен Аскарова Элмирамын, 57 жаштамын. 17 жылы ошо бут колум баспай калды. 17 жылы операция болдум белимден. Анан 18 жылы желкемен болдум. 3 омуртканын 3 местасынан болдум. Ошо операциядан кийин эле жакшы жылыштар болбой койду. 2 жылдан кийин сезим келе баштады. Ошондон үмүттөнүп, эми жакшы болом деген менен жата бериптирмин. Анан 21-жылы массаж алып кичине жакшы болуп, жылыш боло баштады да. Анан ошо жылыш болгондон баштап кайра артка кете баштадым. Анан өзүбүздүн врачка бардык. Врачка барсак, ошо боюнча да эме кылып жүрө бергиле деди. Ал боюнча да жакшы болбой, анан томографияга түштүм. Томографияга түшкөндөн кийин врачка алып барсак, жакшы эле деп коюптур жолдошум. Анан катуу оорудум. Андан кийин катуу ооруганан бир частный эмеге врачка бардык, Корей улутундагы кишиге. Ошол мен эмемди көрүп, оорумду таап, баягы операция болгон жеримдеги 3 омуртка кыйшыйып калыптыр да. Демим кысылып, коляскага түз отура албай, күндөн күнгө кыйналуум боло берген үчүн ошентип текшерилип, анан эме болуп калдык да. Анан ошол врач айтты, ушу бизди ушу Корея өлкөсүнө ошол жактан дарыланып эметпесиңер, бул жактан болбойт деди да. Бирок мен жолдошумду айткан, өзүбүздүн мен лечащий врачым көргөндө биз колубуздан келген аракетти кылдык. Мындан башка эчтеке кыла албайсыз деп ушинткен да. Ошо анан күндөн күнгө оорум күчөп, чалкаман жатканда да ооруйт. Капталман да ошо. Ошон үчүн элге кайрылып, ушундай истерди чакырдык. Айже эмне болуп операция болдуңуз эле же ага чейин да ооручуңуз беле? Мен эң негизи оорумдун башталышы биринчи баламды төрөгөндө 87-жылы катуу жыгылган больницадан. Анан ошо без сознания жыгылгамда, анан ошондон кийин жүрө берип, баягы 2-3 жылдан кийин ооруп, колдорум ооруп, басып туруп жүрө бердим. Ошондон кийин 10 жыл өткөндөн кийин ошо кызымды төрөдүм да. Ошо кызым боюмда 8 ай барында парализовать этип калдым. Колумда, бутулумда иштебей, анан Чуйский больницага алып барышты. Ошол жактан врачтар айтты, бир саат кечиккенде балаңанда келинчегиң дагы айрылып калма экенсиң деп жолдошум ошентти да. Анан ошол жакта жарым ай жаттым эмеде. Кислород менен дем алып реанимацияда. Анан эме кыз болсо жашап кетет деп бир жарым ай күттү да. Анан ошо жарым айдан кийин томографияга жалга алып барып, ошол жактан эме кылгандан кийин анан биринчи мойын омурткамда
киста кысып калыптыр да, жүлүндүчү. Ошол себепчи ошентип парализовать этип ооруп калыптырмын да. Анан аны операция кылды. 7 күндөн кийин өзүмө келиптирмин. Анан акырындап ошондон баштап жакшы болуп таяк менен басып жүрдүм. 20 жыл басып жүрдүм. Анан ошо кызымды төрөгөндөн кийин ошо 20 жыл басып кеттим. Анан 17-жылы кайра ооруп калдым да. Анан врачка алып барганда мурунку шейни омуртканы жасаган врач айтты, мен жасай албайм, эми жасасам хуже болот деди да. Анан ошо менен 4-ncü больницага бардык, Гур больницага, айла жок. Анан ал жүлүндөн алыс болсо жазайм, жүлүнгө жакын болсо жазабайм деп, анан менин багыма жүлүндөн алыс экен, алар жазады. Анан алар жазагандан кийин деле ошо колум жакшы болгон жок да, көрсө бул жагымда экен да, желкеде дагы бар экен да. Анан кайра ошо нейрохирургиядан жазатып, жакшы болом деген менен үмүт менен келе бердим да, күндөн жакшы депчи. Анан ошо жакшы болбой ошо баса албай калдым да. Ошо отура албай да калдым. Яки канча жыл бою убактыңыздын баардыгы, өмүрүңүздүн баардыгы ошо больницада өтүптүр. Бул учурда көбүнчөсүгө айланаңыздан кетпей жардамдашкан кимдер болду? Балдарыңыз канчада, канча балаңыз бар? 3 балам бар. Улусу 87-жылкы 3 балалуу болду. Алар бизден мындай бул жакта жашайт. Анан экинчи балам үйлөнүп элек, кызым дагы 27-ге чыгып калды, жана ошо баспай калгандагы төрөлгөн кызым. Ал да шаарда турат, келип кетип турат, келиним келип турат. Жолдошум карайт көбүнчө. Анан ошо кээде жолдошум тияпбекка чыкканда ошо бирөөлөр карап ушинтип калабыз. Кечке төшөккө жатканда да баягы жан баштары ойлоп, паралич болуп кетчү эле. Паралич болду. Болуп 7-8 айга, 9 айга чейин айыкпай кыйналып жүрдүм. Бирок жакшы эми, андан бери 2 жылдан бери болуп кетмин. Ошо 18, 19, 20, 21 болуп келдим да. Азыр жакшы эми. Буда биринчи ошо операция болгон жылдары 1-2 жыл бул капталындан 3-4 саат, 5 саатка чейин жата берчимин. Анан бирок эме да ооруну сезчимис экенмин да. Анан күндөн күнгө жан кирген сайын ошо ооруганы күчөдү да. Жан кирип, буттарым кыймылдап баштап, анан ошо менен күндөн күнгө жакшы болуп кетем го дечимин. Анан ушундай кыйшайып калганын билбептирмин да, кайра артка кете баштадым да. Демем кысылып, аба жетпей кетет. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум үйдө эле мени карайт. Ошону бери иштебейт. Ушундай учурда карап аткан жолдошуңузга дагы жолдошум карайт. Ошо бул деле 60-тан ашып баратат да. Анан ошо ойлойм да, ошого дагы баары жаткан киши оор болот го. Балдары менен көтөрүшүп, коляскага салып антип мынтет. Анан өзү деле жалгыз көтөрөйүн дейт, мен аяйм. Врачтар менен сүйлөшүүлөр болдубу же келсеңер жакшы кылып беребиз деген? Анткени жанакы врачка барганда мен дагы жолдошум айтып келсе ишенбей калам да, эмнеге мындай болуп атат, өзүнүн пациенти боюнча кичине кызыктар болуш керек да, эмнеге мындай болуп атат деген ой менен эле мен өзүм алып барчы дедим. Анан өзүм барганда келип машинага мени текшерип карайт да, анан эже ушундай кыла бериңиз, денеңиздер атрофировать этилип калган,
deydi da men bирок өзüm күчүмдү аябай жумшадым да. Жанагы шаардан массаж алдык bir жыл келип массаж жасады. Ошол массаждын аркасында көп жакшы эмелер болду да, жылыштар болду. Белимден кармап тургузганда тияка чейин мындай бутумду сүйрөп бассам да ушундай болгондо кийин андай такыр болбой калдым. Анан врачка барганда мен томография кылгыла дедим. Ага да көңүлдөнбөй анан эже мейлиңиз эми өзүңүз каалагандан кийин кылдырайын деди. Анан эми ошо томографияны былтыр мартта тарттырдык да. Анан ошону тартканда ошондо эле мага айтып койсо, мен жолдошума делечи, биз аракетибизди кылмакпыз да. Анан марттан кийин биз жайында ысыкта кеминге кетебиз жака чанан. Ошол жактан келгенден кийин кайра катуу оорудум да. Денем кысылып ушундай чалканман жатканда сөөгүм bir kısıl oruçta çıday almaya kaldım. Bir частныйга бардык да, ошо мен багым ошо частный болбосо дагы эле жата бермей экенбиз. Ошол көрсөттү да, мына ушундай болуп киши алып калыптыр депчи. Анан эми ошондо эле врач айтып койсо, биз эме болмакпыз. Анан жолдошум бар. Биз өзүбүздүн аракетибизди кылдык. Мындан башка эч нерсе кыла албайбыз деп. 17-жылда ошо врач да ошентип айткан да. Анан ошо 18-жылы бербей эле койсоңор болмок экен деп, жана Корейс улутундагы врач айтты. Кыргызстанда мындай эме жок деди да. Мындай аппарат жок, бир гана шансыңар ошол жакта депчи. Канча акча сурап атышат, канча болот экен? $45,000 дешти. Мен өзүмө кетчү акча $45,000. Эмеден кийин реабилитациясы болот экен. Жалпысынан $45,000 болсо, анан операцияңыз болот. Анын кандайдыр бир бөлүгүн чогулталдыңыздарбы? Анан эми биринчисинде УТРКга эме кылганбыз. Андан кийин сол кайсы эле супер тартып кетти. Анан биринчи УТРКга бергенде биз реквизитти туура эмес берип коюптур. Жанагы Россиядан, тияк бияктан келчичи 102 деп башталган экен. 103 менен башталма экен да, 15 цифра болуп калыптыр, 16 болуш керек экен. Ошо менен 2 жума өтүп кетти да, бизге бирок Эмбанктан бияктан түшүп атты, бирок Россиядан. Анан эмеден кийин суперту тартып кеткенде алар оңдошту биздин реквизиттен. Балам машинасын сатты, эми бирөөсүн саткан турушат буюрса. Анан 9га жетейин деп калды да, 9га жетейин дегенин $2,000 бир араптардын эмесине бардык. Анан алар Кудай буюрса бизге Кореядан счет ачылгандан кийин анан алар тияка которот экен да, $2,000-чы. Анан ошо каражатыбыз такыр түшпөй калды да. Анан ошо сиздерге кайрылып, мен сентябрь айында эле укканбыз бул эмени. Анан элге кайрылгандан уялып жата бердик да. Анан ушу жакында эле эме баштадык да. Биздин урматтуу кыргыз элибизге кайрылам. Мен кайрылган себебим ошо 7 жылдан бери төшөктө жатып калганыма байланыштуу. Менин оорумдун себеби ошо желкемде омурткам кыйшайып калган экен. Анан ошону биздин врачтардан бул жактан болбойт экен. Ошо Корея улутундагы врач таап, ошол жака өзүнүн оюн айтып, анан ортодон да көп убакыт өткөзүп, анан акырында макул болдук. Анан ошо биздин кыргыз эл көптөгөн видеолорду көрүп, ошо канчалаган элдерге жардамдарын берип жүрөт. Мен ошо үмүт кылам, ошо биринчи Кудайымдын коргоосу менен биз, анан экинчиси ошо элибиздин колдоосундамын деп ойлойм. Кудайым буйруп, ошо элибиз салган элдер салып атат, ошо каражатыбыз жакшы чогулбай атат да. Ошо каражатыбыз чогулса, күн ысыкты да мен көтөрө албайм да, ошо ысып кеткен чекти ошол жакка барып
darlanıp ketsek деген алар 27-сinde бизди ала кетебиз деген биздин каражатыбыз жок. Калып калдык. Анан баары бир дайындап, ошо врачтардын баары дайында. Ошо каражат чогулса анан ошо өздөрүнүн гарантиясын айтып атат. Кудай буйрса. Ошо бир гана эми үмүтүм бир Кудайдан анан элибиздин жардамы болот. Деген үмүт менен мен туушкан кошуна колуңдар буйрса баары тең өздөрүнүн салымын кошуп атышат.